Саламыңыздар кандайсыңар? Мен айткан болчумун, эме кылам деп, видео тартам деп. Мен ошо мамамдын кухнясын жасап берген болчумун. Ушул Фаберликтеги акчага. Анан ошол менин видео обзор. Бул видео отчет десем да болот. Стиральный машинканын гана местоси пустой турат азыр. Мен ушинтип мамама жасап бердим да кухнясын. Бул жакта жалаң Фаберликтин продукциялары. Анан посудалар дагы Фаберлик. Бардык посудалар Фаберлик. Вот контейнерлери бүт. Фаберлик. Сон средствалар бар. Билесиңер, Фаберлик. Ошол Фаберлик менен иштеп, чоң максатты ишке ашырсаңыздар болот. Ушинтип үйүнүн ичин жасап бердим. Шүгүр. Мамамдын аябай жакшы көргөн гүлү бул терезеде. Ошол кыздар иштесеңер болот. Бойлоп бүт. Ишик терезе пластик, кухонный стенка. Стиральный машина заказывал койдук, газ плита. Анан ушул Фаберликке келип иштеп үйдө отуруп 4 балам менен мен дагы ушинтип өзүмдүн апама, Сету апама ушинтип үйүн жасап бердим. Бул мен үчүн башталыш гана. Ал ийгиликтердин бүт алдыда, Кудай буйруса. Анан дагы Кудай буйруса сонун деген белектерди жасайм буйруса. Бирок ошо каждый үйдө турган нерселер менен турган апалар мынтип чоңураак мондай белек жасап бере албайт болуш керек да. Себеби үйдө отурганда мүмкүнчүлүк жок болот, жөн эле отурганда. Иштесек ошол иш акырындык менен ишке ашат. Тилеген максаттарыбызга жетебиз. Ошол үчүн күч аракетти жумшашыбыз керек.